Ош областы Кара Суу районундагы номер 47 Сапарбек Арыстанбеков атындагы орто мектеби. Аты жөнүм Роза Рапиева. Бүгүн биз 6-класстар үчүн тарбиялык саат сабагын өтөбүз. Саламатсыңарбы, балдар? Сабактын темасы: үй бүлөм жашоодогу эң чоң байлыгым. Биз азыр аралыктан сабак өтүү убагында болгондуктан, балдар, биз ар дайым азыр үй бүлөбүздүн жанындабыз. Ата-энебизге жардам берүүгө ар дайым даяр турушубуз керек. Ата-энебиз биздин байлыгыбыз экендигин билишибиз керек. Жана ошондой эле бир туугандарыбызга ар дайым сый мамиледе болуп жүрүшүбүз керек. Мугалимдердин айтканын убагында аткарып, аралыктан сабак өтүүгө байланышта болуп турабыз. Анда эмесе үй бүлө мүчөлөрү менен таанышабыз. Биздин үй бүлөнүн башчысы болгон бул биздин атабыз болуп эсептелинет, балдар. Атабыз биздин бактыбыз үчүн ар дайым күнү түнү тынбастан иштеп, бизди чоңойткон инсан. Ал эми биздин энелерибиз бизге ак сүтүн берип, алып бештеп чоңойткон инсан болуп, жана ошондой эле аталарыбыздын тапканын сарамжалдуу пайдаланып келе жатышат. Унутпагыла, балдар, бул дүйнөдө аркаңарда ар дайым жөлөй турчу жалгыз нерсе бул үй бүлөңөр. Анда эмесе ата-эне тууралуу ыр-саптарын окуп кетсем: адам бол деп жалгыз сага атаң түтөт. Алыс кетсең жалгыз гана апаң күтөт. Эч ким сага күйбөгөндөй атаң күйүп, эч ким сени сүйбөгөндөй апаң сүйөт. Сен ыйласаң балам деп атаң кооруйт. Сен оорусаң балам деп апаң кооруйт. Сыйлабасаң убагыңда атаң куурап, суу жетпеген гүл болуп апаң соолойт. Бул тирүүлүк токтошуна кыйла бар, бирок мында кубаныч да ыйда бар. Ар бир таңда Кудайдан өмүр тилеп, ата-энеңди тирүү кезде сыйлап ал. Ар бир таңда Кудайдан өмүр тилеп, ата-энеңди тирүү кезде сыйлап ал. Балдар, ата-энелерибизди сыйлайбыз, айткандарын убагында аткарабыз. Андан кийин эле биздин үй бүлө мүчөлөрүнүн сабында бир туугандарыбыз турат, балдар. Бир тууганым, таянарым асылдарым, асказоодой бел болоор жакындарым. Кайда жүрсөң дем болот карааныңар, амандыгын тилеймин баарыңардын. Бир туугандар ар дайым бар болушсун, балдар. Бир туугандар жок болсо биз эч кимбиз да. Бир туугандар бар болгула баарыңар, күн нурундай жетет мага табыңар. Алыс жолдо сапар тартып жүрсөм да, бул жашоодо мен ойлогон жансыңар. Бир туугандар, силерсиңер байлыгым, Кудай кошкон силерсиңер бакытым. Турмуш жолдор башка болсо да, бул жашоодо силерсиңер жакыным. Турмуш жолдор башка болсо да, силерсиңер бул жашоодо жакыным. Бир туугандарыбызга ар дайым сый урматта болушубуз керек, балдар. Себеби бир туугандар дагы бир жерден чачырап ар тарапка тарашы мүмкүн. Ошондуктан бир туугандарды сыйлайлы.
Мына ошо менен сабагыбыз аяктады балдар. Атиниңерди көзү барында сыйлай жүргүлө. Ар убакта инини кайгыдан, атаны күйүттөн, баланы оорудан сактай жүр деп жаратканга дуа кылалы. Анда эмесе үй бүлө тууралуу аңгеме түзөбүз. Саламатта болгула балдар.